Кыргыз-Кытай чек арасында жайгашкан Жети Үз районунан 240 чакырым алыстыктагы чек арадагы айыл. Бул Акшарак айыл аймагы. Үч Кошкон айылында турабыз. Таң дагы бир өзгөчө атты. Бул жакта сууктун күчү 20 градус экен. Элдин жай турмушу ушул жактагы айылды көрүп туруп, интернеттен, социалдык түйүндөрдөн, телефондон алыс болуп туруп, кадимки баягы илгерки бир кыргыздын жашоосун элестетүүгө болот. Керемет жер. Маалыматтар боюнча, улуулардын айтуусу боюнча бир кедей бала болуптур. Анан ал кедей бала бирөөнүн байдын малын бакчу экен. Багып жүрүп анан бир жаман жабагы кичинекей акысына бериптир да, бир жүдөгөн тай бериптир. Анан ошол тайды жакшынакай багып баягы бала. Эң сонун кылып багып жүрүп анан аябаган чоң күлүк болуптур ал бала. Эме тайчы. Анан ошондон дубанды жарган күлүк болуп жүрүп, анан анан ал баланын анан тең туштар айтат экен, ай, сен моореки күлүк, ак шыйрак күлүгүңдү минип алып, бир жакка качып калсаң, сени өлтүргөн атат, алган атат десен, ошондон мына ореки жуукуну ашып, антип минтип жүрүп анан көчүп келип, бала ушул жерге турукташып, анан ошондон улам анан бул ошол аттын атына, ак шыйрак күлүктүн атына аталып калган деп айтышты уламышта. Ак шыйрак ошон үчүн аталып калган. Анан бияка тургундар кайсы жылы жердей баштаган? 30-30 жылдардан мурун, ушу 28-29 эмнени айтып атам, туура айтып атамбы? Ошол жылдарда отурукташчу экен. Отурукташыптыр да, үркүндө качып, антип минтип, анан ар кайсы жактан качып келгендер отурукташып калыптыр. Анан Бобреки сары жазда Эңилчектен Коңурат менен моңолдорду көчүрүп келип, аяктагы Дзержинский колхоз болуп туруп, бул сары жазак. Анан ошолорду көчүрүп келип, бияк 1-май колхоз болуп аталып, анан баарын ирилештирип, 30-жылдардан жылдардан баштап анан ирилештирип, анан айыл отурукташкан экен. Себеби биздин азыр айылда 11 жылдык мектеп, мурун 9 жылдык, азыр 11 жылдык мектеп болуп калган. Азыр жанагы балдардын ортого мектепке ушундай даярданганга интернетте аябай артта аксашат балдар. Ошондон жаңы маалыматтарды ала алышпайт. Анын үчүн ылдый жакка барып даярданыш керек болуп калат. Ушул байланыш жагынын интернеттин кичине күчтөп берсе жакшы болот эле. Биз өзүбүзгө деле тууган, ылдый жакта туугандарыбыз бар. Ушундай кээде аябай мындай керектүү маалда кээде бир нерсени мындай ылдый жактан алдырып же болбосо бир нерсе кылаарда, ушундай бир керектүү маалда интернетибиз жок. Ошол аябай кыйналабыз. Интернет болсо жакшы болмок да бизде, күчтөп берсе. Биз ушул айылда Акшыйрак айылында жашайбыз. Жети Үз районунун Сырт өрөөнүндө Акшыйрак деген айылда жашайбыз. Жашообуз эми малчылардын жашоосундай эми жашоолорубуз азыр жакшы оңолуп калды. Элибиз, журтубуз оңолду. Элдин жашоо турмушу да оңолуп калды. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичке, акимибиз Эрмек Ибрагимовичке, айыл башчыларыбыз, айыл өкмөттөрүбүздүн баарына чоң рахмат. Бизге ушул үйлөрүбүздү закондоштуруп, үйлөрүбүздү кызыл китеп берди. Азыр эми мурда болсо балдарыбыз
бүткөндөн кийин бош болгондо, бош убакыттарда ушундай кол өнөрчүлүк менен алектенебиз. Өзүбүз болсо ошо айлабызда мурда НПО деген бар эле, ошондо шырдактарды жасачу элек. Азыр өзүмө мына кичинекей дорожка жасап атам. Убакыт кушу чаптыра билинбей, өтүп барат жаштыгымда сезилбей. Азыр жүрөм аска зоодо кайрып, бакытымды келечекти издей. Кайыксам ысык суукту карабай, мен жүрөм ак шыйракты карабай. Ойлоном, кыйналам, өтүп барат сүйүү жаштыгай, ай жаштыгай. Ак шыйрактуу аска зоолор таналар, чындыгында тал таппайсың карманар. Ойлогондо нәзик жүрүү кыздардын эй, көзүңдөн ысык жаштанар. Бакытымды келечекти издей барам, биринчиден ата энемди сагынам. Сулуулар бикештеп, ушуларым менен силерге салам. Кайыксам ысык суукту карабай, мен жүрөм аска зоонун аралай. Ойлоном, кыйналам, өтүп барат сүйүү жаштыгай, ай жаштыгай. Бакытымды келечекти издей барам, биринчиден ата энемди сагынам. Сулуулар ай бикештеп, ушуларым менен сага салам. Убакыт кушу чаптыра билинбей, өтүп барат жаштыгымда сезилбей. Азыр жүрөм аска зоодо кайыгып, бакытымды келечекти мен издей. Кайыксам ысык суукту карабай, мен жүрөм ак шыйракты карабай. Ойлоном, кыйналам, өтүп барат сүйүү жаштыгай, ай жаштыгай. Ак шыйрактуу аска зоолор таналар, чындыгында тал таппайсың карманар. Ойлогондо назик жүрүү кыздардын эй, көзүмдөн ысык жаштанар. Бакытымды келечекти издей барам, биринчиден ата энемди сагынам. Сулуулар бикештер, ушуларым менен силерге салам.